Биология 6 класс. Саламатсыңарбы? Аралыктан окууну улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бактериялар жана алардын түрлөрү. Сабактын жүрүшүндө бактериялар жөнүндө түшүнүккө ээ болосуңар. Бактериялардын түзүлүшү, тиричилигин окуп үйрөнөсүңөр. Бактериялардын адамдын жана жаратылыштагы маанисин билесиңер. Клеткалуу организмдер прокариотторго жана эукариотторго бөлүнөт. Эми ушул прокариоттордун ичинен биз бактерияларга токтолот экенбиз. Бактерия түзүлүшү бир клеткадан турган, сыртында бир нече түкчөлөрү бар, жолсо капсула деген катмары бар. Анын ичинде ички мембранасы орун алган. Ички мембрананын ичинде цитоплазмасы бар. Цитоплазма коймолжун зат экенин билебиз. Ал цитоплазмада органоиддер бар, формалык элементтер, рибосомалар, анан дагы тукум маалыматтарды алып жүрө турган нуклеоид дейт. Булардын ядросу жок бир клеткалуу организмдер. Булар өтө майда бир клеткадан болгон тургандыктан микроскоптун чоңойтуп көрсөтүүчү прибордун жардамы менен көрөбүз. Түрлөрү кандай деген суроо келип чыгат, Анда биз мындай деп жооп берет экенбиз. Түрлөрү бир нече түрлөрү бар, абдан көп, кеңири таралган, спиральдай, үтүр, мондай куйрукчасы бар, кокки деген бир нече шакек формасында алар биригип баргандай форманы түзгөн бактериялар бар. Спираль формасындагы дагы бактериялар бар. Мына көрүп койсоңор, бир нече түрлөрү бар. Үтүр, жылдызча, узунчасынан келген таякча формасындагы бактериялар бар. Бактериялар азыктануусу боюнча автотрофтук бактерияларга жана гетеротрофтук бактерияларга бөлүнөт. Автотрофтук бактерияларга булар күндүн нурунун энергиясынын астында өздөрүнө өздөрү азык зат камдап ала турган бактериялар. Ошондуктан алар фотосинтез процессин жүргүзө турган хлорофилл данчалары бар. Башкача айтканда булар жашыл өңдө болушат. Гетеротрофтук бактериялар булар азот топчосун же болбосо мондай тамыр түймөкчөлөрүн пайда кылат. Топурактагы азотту топтой турган бактериялар. Гетеротрофтук бактериялар сапрофиттер деген түрлөрү бар. Сапрофиттер булар мителер. Организмдин башкача айтканда ичегинин ичинде жашай турган дагы бактериялары бар. А булар болсо симбиозный, же болсо симбиоздук бактериялар бар. Биргелешип жашоо тамырында бактерия түймөктөрүн пайда кылат дагы, бул өсүмдүк үчүн да пайдап келет дагы, өзү дагы тамырда жашайт. Мына ушундай деген түрлөрү бар. Буларды кандай максатта колдонобуз, болсо эмнелер пайдасы жана зыяндуулугу кандай? Пайдасы сууларды тазалоо үчүн, сүт азыктарын даярдоодо, мисалы үчүн молочный кислый бактерия дегендер бар, айрандарды уюта турган. Ал эми топурактын кыртышында калыбына келтире турган бактериялар бар. Бул пайдалуусу. Тамак аш азыктарын бузат, ал эми өсүмдүктөрдүн ооруларын дагы пайда кылат. Адамдын организминде дагы митечилик кылат. Ушул өсүмдүктөрдүн ичине кирет дагы митечилик кылып, өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө тоскоолдук кылган организмдер. Прокариоттук клеткалар менен эукариоттук клетканын айырмасы кандай деген суроо келип чыгат, Эми прокариоттук клеткалардын ядросу жок. Мен азыр адатта эукариоттук клетка, башкача айтканда өсүмдүктүн клеткасын көрүп турасыңар. Өсүмдүктүн клеткасында сыртындагы чел кабыгы, андан кийин плазмалык мембранасы,
митохондриясы, анан эң маанилүү деген ядросун көрүп турасыңар. Бул ядронун ичинде тукумгучулук маалымат, ушул өсүмдүккө гана тиешелүү болгон маалыматтар ушул ядронун ичинде, анын хромосомасында сакталат. Хромосома бул ДНК молекуласынан турат экен. Бул эукариоттук клеткалар. Эми прокариоттук клеткалар бактериядан. Бактерияда булар өздөрү эле бир клеткадан турат дедик. Анан булардын ядросу жок. Ошол ядро тукумгучулук маалыматтарды алып жүрө турган ДНКсы плазмалык мембрананын астында эле цитоплазмада эркин жайгашат. Булар ушундай эркин жайгашкандыктан рибонуклеоид деп айтат экенбиз. Мына ушундай. Анан башка дагы рибосомалар бар. Буларда рибосомалар өзүнө гана керектүү, организм өзүнө гана керектүү бактериялар өзүнө гана керектүү болгон белокторду синтездейт организм. Мисалы үчүн адам өзүнө керектүү белокту, өзүнө гана таандык белокту өзү синтездейт. Өсүмдүк дагы өзүнө керектүү белокту өзү синтездейт. Бактерия дагы өзүнө гана таандык болгон белокту рибосомасы аркылуу синтездеп алат экен. Эми кайтарым байланыш болуш үчүн мындай деген тапшырма даярдап койдум балдар. Мазмун, билим, термин, экинчи бөлүктө билдим, кайталоо керек деп турат. Бул жерге мазмун, мисалы үчүн бактериялардын түзүлүшү, түрлөрү, азыктануусу, анын зыяндуу жана пайдасы деген кылсаңар, анын ичиндеги ар бир мазмундагы билимди жазасыңар, терминди жазасыңар. Билдим деп туруп плюс же минус белгисин коесуңар. Кайталоо керек. Кайсы мазмунду жакшы өздөштүрбөй калсаңар, ошонун жанына кайталоо керек деп плюс белгисин коюп коесуңар. Андан кийинки кайтарым байланыштын дагы бир түрү ким, эмне, качан, кайда, эмне себептен деп 5 графага бөлүнүп турат. Бул жерде бактериялардын пайда болушун изилдеген окумуштуулар бар. Окуу бөлүм китебиңерде карасаңар, ал инсандарды жазасыңар. Мисалы үчүн ким? Мисалы үчүн кыйыштырууда мичурин десеңер, ал эмне кылган, качан, эмне себептен. Мисал катарында эле айтып кеттим. Силер болсо бактериялардын келип чыгышы, изилдениши, ачылыш тарыхы жөнүндө ушул тапшырманы окуу китебиңердин материалдарына таянып, ушул тапшырманы кайтарым байланышты иштейбиз. Бактериялар жөнүндө кыскача маалыматка ээ болдуңар деп ойлойм. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Саламатта калгыла.